kaç yıldan beri şu garajda kalganıma 23 yıl oldu balam. Çığa verip hiç nerse tapmadım. Yine Xudayım ele bersin deyim. Bundan Seyir aman bolgular. Bul жерди siz özünüz satып алгансыз. Ооба сатып алгам. Бул сиздин менчигиңиз. Мындай бул дуал эле болгон балам. 3 эле дуал болгондо бул эшикте болгон эмес, эшикте болгон эмес. Дуал деле көрсөм бир өзбек аял алдап гана акча алган 90 миң. Азыркы немеде 90 миң акча. Сизди ошо кезде 90 миң акча алганбы? Ошондо сиз ушул 2 бөлмөнү гана сатып алдыңызбы же бул гаражды толук сатып алгансызбы? 2 бөлмөнү сатып алып, анан кийин отуруу гана бир мен көп балалуу энелерденмин да, эми өзүм жетим баккан, чет өлкөдөн келген, бир мамлекеттен бир мамлекетке келген адаммын. Колдо жок, манакей ушу гараждарды ушундай кылып Кудайга шүгүр, үй кылып отурабыз. Эми балдарым мен көп балалуу энемин. Айымбене сиздин баккан балдарыңыз менен кошо канча адамды сиз асырап алдыңыз ушул күндө азыр? Баккан балдардан бир өзбек балам өзү менен өзү, Кудайга шүгүр. Үй сымалы бар. Анан кыргыз балам аябай ушу күндө ооруп жатат. Өзүм балдарым дагы ичинен Кудайга шүгүр бир балам ошо бирге жашайт мен менен. Үй керек эле эми. Жаңындай башкы төлөмү болбосо алайын деген ниет бар. Эне канчага чыгып калдыңыз? Мен 10 жыл мурда келген экенмин. Андан бери 73гө чыктым. 73гө чыктыңыз. Анда бир 60-65тин тегерегинде келген экенмин эме сизгечи? Ооба. Өзүңүз батыр энесиз. Ооба, өзүм батыр. Канча пенсия аласыз? Пенсиям Кудайга шүгүр эми. Ачыгын эле айтайын, Кудайга шүгүр 12 миң пенсия алам. Азыр мисалы мына өзүңүздү көрүп атасыз, мына ушундай бүт чар тарабы ачык жерде мынтип жашап аткан өзү деле бир чоң эрдиктен сизге бир миң таазим, чексиз таазим эне. Шүгүр Аллага шүгүр. Силер аман болгула, эли журтубуз, мамлекетибиз тынч болсун, согуш болбосун, ачарчылык болбосун. Кудайга шүгүр. Мен сүйүнүп ушул элдин, адамдардын, жаштардын көзүгө кандай көрүнөт? Мен эң жакшы пайгамбар жашоонда жашаймын. Балдарым бар, Кудайга шүгүр, багар көрөрүм, Кудайга шүгүр. Кудайым рызкыны бергенде Алла Таала, бага турганда Алла Таала. Жакшы эле, өзүмө жакшымын да балам. Бир эле эми ошо балдардын үйү жок, жайы жок дегендей балдарым бар да. Эми ананда ошол төлөнүп тарел деген балам бар. Ошо гаражда жашайт, шарты жок, мунан да бетер. Бул жакшы, Кудайга шүгүр, шыбагы бар, үй эле. Анакей бардык эле Кудайга шүгүр. Өзүмө жакшы. Албетте ошону бир көрүп, ошого жардам берсеңер, анан группасы балаларга жалгыз бой дегендей жалгыз жашаган адамдарыбыз бар. Мен бир үйкем бар, 60 канчага кирди. Ушул жерде жашайт. Группасы бар, ошого да үй керек. Мен бир үйдү эмне кылам? Мен Кудайга шүгүр. Аллахым иман берсин жүрөгүмө. Үйүм силерсиңер. Кудайга шүгүр. Силер аман болсоңор, мага эч бир жол. Кайсы балдарымдын үйүнүн бир бурчунда жашай турган адамы. Анан апам азыр доктурда дегендей 98ге кирген апам бар, Кудайга шүгүр. Апам сүйлөп көптөрүндө сүйлөп айткан. Апам ардегер, согуштун ардегери. Эч нерсе мамлекеттен жардам берген жок. Быйыл бир октябрь айларында 800 сом пул ошо соцзащита деген алып келип берди. Онун башка жардамды көрбөдүм. Андан башка жардамды көргөн жоксуздар, Мына урматтуу көрүүчүлөр, Айымбене менен мындай сүйлөшүп отурсак, мисалы, чын-чынына келгенде мисалы адам эле эмес, мындай жандыктар деле ыйлай турган бир акыбал дейм. Бул мисалы өзүбүздүн чын-чынына келгенде мисалы мен 10 жыл мурда тартып кеттим эле, чындап мына Айымбене ошол убакта бойдон эле экенсиң, эч мындай карыбапсыз да. Ошол бойдон көзүңүз операция кылдыңызбы? Учурдан пайдаланып, мына урматтуу биздин жетекчилер, ушул эл камын ойлогон биздин эл башкаруучулар, мына ушул биздин Ош шаарыбыздын жергиликтүү бийлигине гана кайрылайлычы. Мына ушуга окшогон Айымбене сыяктуу энелердин, аталардын көз жашына мына ортоктош болбойлу да, булардын сүйүнүчүнө ортоктош болойлу. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул нерсеге дагы Аллахыма 1000 мерте шүгүр деп жашап атат. Мына алдын караңыздар, мына кардонду, кадимки эле кардонду төшөп, бул жерге болсо мына бир эле жууркан, мынакей бала жатат экен, мынакей. Ушул жерге ушундай жашоого дагы ыраазы болуп жашап атат. Урматтуу шаарды башкаруучулар, ушул маселени айтып деп коюуну биз туура көрдүк. Себеп дегенде азыр Айымбене ушул жашоого мен ыраазымын дейт. Менден кийинки балдарыма жер керек, баш калкылоочу үй керек деп ушундай суранып атат. Жүрөгүбүз ыйлап атат.
Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер. Ош шаарына мына жаңыдан келген мэр өзүнүн негизги иш планын ушудан баштаса, эч качан калган иштери, ийгиликтери жаман болбойт деген ойду айткыбыз келди. Өзүңүз болсо бул жакта жашайсыз. Кана сиздин да жашооңузду бир тартып кое элем эне. Мынакей. Майлени. Ушуга да шүгүр эне. Мана гаражында. Муниципалныйга алып барып 800 сом менен заманында. Ошол мезгилде ушул жашаган гаражды сиз сатып алгансыз 90 000 сомго. Мынакей китепчеңизге ушу гараждын менчикке болгон укугу жөнүндө. Эч нерсе жардам үйдө бергиси жок. Эми Кудайым эле берсин. Анан кийин үй жок, 2 балам бар. Жери да жок, үй да жок. Анан мана төлөнүп азыр кесел жаткан баламды мэриядан берген документи бүтүн төлөгөм. Ушу пенсиям менен өздөрү төлөп алды. Бул кайсы участоктон алдыңыздар эле? Туран Кичи районунанбы? Кичи шаарчасынан. Бул ушул үйдү жеке менчикке деп ушундай китептеринен бери төлөп, архитектура жана башка госрегистрге чейин акчаларынан төлөп, анан барып таш төгүп койсоңуздар дагы ушуну алып койду анан. Алып комузду чертип сөрүн коюп атты баягы. Мен мэрияга мынча жыл иштегем. Бул шаарга карабайт, Кара Суу районго карайт. Ташыңызды жүктөп кетиңиз эже деди. Деген анан капа болуп майли Кудайга койдум деди. Бул кайсы жылдары эже? 2008 жыл экен, 2012 жыл. 2008 жылы алып атасыздар жерди. Сиздерге берип атасыз. 2008 жыл, 2012 жыл тарттыр. Жибердик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Төлөнүп Тариел деген балама дагы ушинтип Ош шаарынын Туран Кичи районунан жер алсак, аны дагы бирөө бул силердин жериңер эмес, ташыңар менен кошо көчүп кеткиле, алып кеткиле деп коркутуп үркүтүп алып койгон экен. Мынакей дареги 221-квартал деп турат, 20-чы жер тилкеси деп турат Туран Кичи шаарчасынан. Ош шаардык архитектура башкармалыгынан мондай атайын документтерди да жасап берген экен. Бирок ушул документтерге карабай, мисалы Айымбенебиздин айтымына караганда, эми азырынча аты жөнү белгисиз адам деп кое берели, ушу бир адам коркутуп үркүтүп туруп эле ошол жерин алып койгон. Ошодон бери же үйдөн жок, же чүйдөн жок, же жерден жок ушул акыбалда турабыз. Азыркы күндө азыр биз тартып алды да көрсөтөбүз. Ушул Тариел деген балам оорукчан болуп калды дейт. Бул эниме дагы ушу бир гаражды сатып алып берген. Биз ушу жерде отуруп да. Ушу жерди сатып алып бергенсиз. Ооба. Анан кийин бул азыр бир жакка кетти да, Даватка кетти. Анан мана ушу балам мана ушу жашоо ушул. Жерде жашайт. Собака жашап атат. Тарел? Эсиң ачпайсың, мынада балдар кел. Анан мен булардын жашоо Кудайымдын эле боор ачсын бул. Мен ушул оорукчандыгынан бир нерсе болуп жерде эме кылып бирдеме болуп калбасын деп кабар да берип койгон мэрияга. Кичине больницага жаткыргыла деп. Өзүн жүр десем унабайт экен. Турдан коркот экен. Урматтуу Ош шаарынын мэриясы мынакей кабарда берип койгом дейт. Ушундай бир жашоодо жашап аткан. Ассаламу алейкум, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы, тынчпы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай отурасыз? Ар кандай болуп атат? Ар кандай болуп атабы? Кайериңиз ооруп атат? Хронический геморрой бар да, ушул тез козгоп турат. Больницага бардыңызбы? Больницага неизлечимый дейт. Керкиси кымбат дейт, ого сейним жетпейт да. Канча кымбаттуу, канча экен эми ошондо? Мына городскойго бардым, 30 экен. 30 000 сом. 30 000 сомдор. Анан частныйга барсам 50-60 000 тегереги деди да. Мен толук лечение кылып бүтүшүбү? Ооба. Че 3-чү степень болуп калганда бул өтө кооптуу нерсе да. Сиздики уже 3-чү статья болуп калган. Акыркы неме ракка айланып калыптыр почти деди да. Бирок гарантия бере албайбыз деди. Канча болду ушул оору менен алектенгениңизге? Мындай ушул оору менен ушундай ооруганыңызга? 98 башталган. 98 башталды. Ошодон бери ондо жаш экем, ондо жаңыдан башталган үчүн анча билинбейт эле да. Жумуш, оор иштеп жүрөм. Сиз да Тажикстандан келгенсиз, э? Азыр күндө паспортуңуз бул жакта каттоодо турасыз, кадимкидей эле. Ооба. Кыргызстан жаранымын ооба. Балам жаңа айттым, Кыргызстан эле. Жараны. Жараны, Кыргызстан баласы ушу балам. Азыр канчага чыгып калдыңыз? Жаш калган. 46-га чыктым. 46-га үйлөнө элексиз. Үйлөнө элексизби? Азыр эми үйдө эле жатасызбы азыр эми? Оор иш кыла албайсыз.
оор иш кылсам неме болуп калган, оорутат да ошо. Эмне менен жамбак атасың да бул жерде? Эмне кантип тамактанып атасыз? Же бечара айымбенебиз сизге Кудайым күч кубат берсин эне. Энем Тайындап да коём мен сиңдиме. Бир тууган иниңизби бул жагы? Бир тууган. Балам, мына тууган иним мана. Бул сиздин балаңыз бул. Болду. энем тамак берет мага ошо. Ушул жерден тамактан. Ушул жерге кирип жатасыз. Бир көрүп койсок болобу жаткан жериңизди? Болот. Мен көрүп айнасы балам. Мени бул жактан эле тартып коебуз. Себеп дегенде. Азыр эми ошондо бул жерде да жатып коркуп атасыздарбы? Балким буну дагы алып койбосо экен деген бир коркунуч болуп атабы эне? Ошондо. Азыр жаныңыздарга мисалы көп кабаттуу үй түшүп атыптыр. Үй түшүп атат, ошону көрүп биз кооптонуп атабыз. Бирөө жарым келдиби мисалы бул жерди кызыгып мындай сурап? Не деди? Сурап келген жок. Сураган балдар болуптур эми буга дом түшкөнгө жер тар экенде. Баягы ошо ойдон калдым, мүмкүн жолго чыгабы. Сиздин документиңиз бар да колуңузда? Менин документим. Бул жерди сатып алган документиңиз бар да? Сары документим бар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр өзүңүздөр жогоруда көрдүңүздөрбү, аянычтуу тагдыр бул. Эми бул дагы Аллахтын сыноосудур, балким бул дүйнөдөгү. Эми канткен күндө дагы мына ушул сыяктуу жарандарга эң негизги турак жай маселеси деп атат. Турак жай болгондо биз минтип оорумакпыз деп атат, оорумак эмеспиз деп атат. Турак жай болгондо минтип биз кыйналмак эмеспиз деп атат. Ушул колунда бар ушундай биздин жетекчилер, ушул мэрия баш болгон. Жана башка ушул биздин жогору жакта отурган биз ишенип биз шайлаган депутаттарды убагында шайладыңыздар да шайлоо маалында турабы? Ооба, шайлоо. Кимди шайладыңыз эле депутат катары? Эсимде жок, Кыргызстан жараны болгонуна байланыштуу бизди чакырганда Шайлоого шайлагыла деп. Сиз кимди шайладыңыз? Ошо шайла дегенди шайлаганбыз да. Шайла дегенди шайладык деп атат. Мына шайлоо мезгилинде мына ушул адамдардын бир добушу канча нерсени чечет, урматтуу көрүүчүлөр. Сүйүнү шайлаганбыз. Эми айта берсе аябай сөз көп. Бул Швега программасы болду. Калганын өзүңүздөр көрүп, баамдап тараза алыңыздар. Бирок дагы бир айта кетүүчү нерсе, мына ушул үй бүлөлөргө сөзсүз жардам берүүнү унутпаңыздар. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Саламатта калыңыздар.